эгерде маселе менде болсо, мен азыр кеткенге даярмын. Мен деле бир жыргап, мындай бир удовольствие алып иштеп аткан жерим жок. Кыйынчылык болуп атат. Биз уктабай иштеп атабыз. Биздин максат маселени чечиш. Мына президентибиз Кумтөрдөн баштап бардык маселени коюп атат. Биз аракет кылып атабыз. Биз жыргап бир взятка алып, же бирөөнү жумушка мен койсом, мен азыр даярмын иштен кеткенге. Менин максатым ушу бир эртең биз иштеп кеткенде артыбызда бир иш калса экен деп атам. Мен тарбиям да ошол. Туура. Эгерде менде эле маселе болуп ушул бир нерсе болуп атса, давайте чечим алыңыздар. Я готов сейчас покинуть должность. Мен бир секунд анда бир оюм жок. Мен ачык айтып коеюн, эмоция калтырсам кечирип коюңуздар. Баягы бирок ошол эле мезгилде урматтуу депутаттар, мен жоопкерчилик алууга даярмын. Мен ошон үчүн келген бул кызматка. Болбосо мен башында айтмакмын. Биз жашпыз, мына жаш депутаттар туура көтөрүп атасыздар. Мага туура асылып атасыздар. Эл туура асылып атат. Элде күнөө жок. Күнөө бизде, күнөө жетекчилерде. Капиталдык салымдар жетпей атат. Суранып атасыздар, чече албай атам. Кайгана жеткирелик? Суу жетпей атат. Эми ушул маселелерди чогуу чечип чыгабыз да, Кудай буйрса. Мен айтып атам, Кыргызстандын келечеги кең. Урматтуу депутаттар, биз бири-бирибизди чукулап, бири-бирибизди кызматтан алуудан эч маселе чечилбейт. Өкмөттү ар 6 айда алмаштырайлы, ар 6 айда кадр алмаштырайлы. Чечилеби бир маселе? Мен эми кечирип койсоңор эмоционалдуу айтсам. Эч нерсе чечилбейт. Мен сиздерге рахмат айтып атам, ушул маселени туура көтөрүп атасыздар. Элге барганда айтып атабыз, элде күнөө жок, маселени туура коюп атасыздар. Күнөө жетекчилерде. Биз уктабай иштешибиз керек, айлыктын аздыгына карабай, ошон үчүн келгенбиз. Болбосо айтып атам, кеткиле деп атам. Мен да кетейин азыр. Күнөө бизде болуп атса, мен кеткенге даярмын азыр. Мен ал жерде бир секунд отурган андай деле чын айтайын, маселе абдан көп болуп атат да. Менин максатым жоопкерчиликтен качпай, азыр канчалык сындасаңыздар болбой, мен ого бетер иштеп бергенге даярмын, урматтуу депутаттар. Күнү түнү электр энергия болгон жоопкерчиликти алганга даярмын. Мына азыр жана маселе көтөрүлдү, кыска жооп берип коеюн. 4-чү агрегат боюнча быйыл кышта биз 4-чү агрегатты азыр күнү түнү контролдоп атам, Каргостон келиш боюнча. Замирбек мырза Садыкович туура көтөрдү. Биз 10 ноябрда бүткөрүшүбүз керек муну. Азыр 5 декабрга жылды. Эгерде бул 4-чү агрегатты ордуна койбосок, билесиздер, 300 мегаватт маселе турат да. Анда биз импортто ого бетер көбөйтүшүбүз керек. Суу билесиздер, холостой сброс болот андачы. Ошон үчүн биздин максат ушул 4-чү агрегатты тез арада чечиш. Мен күнү түнү Казакстан менен да сүйлөшүп атам, уктабай. Министрди ар немеде көзөмөлдөп. Ошон үчүн эми урматтуу депутаттар, мен эмоционалдуу сүйлөсөм кечирим сурайм, бирок акыбал жакшы эмес, ачык айтып коюңуз. Менин адресиме просто сөз болуп кетти. Улукбек Асамединович, просто чечкиндүү кадамдарга барсын деген ойдамын дачы.